bir bölігіні. Анан бұтты қызыл ашық томуктар менен жууп коюуну дарат деп айтабыз. Булардын тартиби кандай? Ушулар боюнча иншалла айтып берет экен. Дараттын парызы 4. Мен арабчасын окубай, кыргызчасын айтып кете берейин, анткени бизде убакыт бир аз азыраак. Биз мурдакы сабактарда айттык элек, батыраак өтүп, Рамазан айы келип атат, Кудай буйруса. Рамазан айына чейин орозо бөлүгүн дагы бүтүрүп кала тургандай бололук деп иншалла. Дараттын биринчи парызы бул бетти жуу. Экинчи парызы колду чыканактар менен кошо жуу. Үчүнчү парызы башка масык тартуу 4/1 бөлүгүнө. 4-чү парызы бутту кызыл ашыктар менен кошо жуу. Кыскача буларга токтолуп кете турган болсок, бетти жуу дегенде парыздын өлчөмү ол беттин айланасы, беттин чегарасы ол чач чыккан жерден башталат узундан алганда. Асты ол ээктин астына чейин болот, узундан алганда. Ээнинен алганда эки кулактын ортосу бет деп айтылат дагы. Даратта ушулардын бардыгы жуулган болуу керек. Эгерде кайсыл бир адам дарат алганда ушул азыркы биз айтып кеткен аралыктан бир кыпындай бир алымдардын түшүндүрмөсү боюнча керек болсо ийненин учунчалык дагы бир бош жай, суу тийбеген жай калып кала турган болсо, анда анын дараты болбой калат дейт. Азыркы биз айткан аралыктын баарысына суу тийген болуу керек. Кээде кээ бир адамдар дарат алганда могул бети толук жуулбай калат. Анан бизде дагы бир эскертип кете турган маселе, эркектерде көбүнчө моундай бир сакал чыккан болот дагы. Анан кулак менен могул сакалдын ортосунда бош жай бар. Ушул жерге дагы кээ бир эркектер жакшы суу тийгизбей коюшат. Эгерде кайсыл бир адам сууну могул жерге чейин эле тийгизип, анан могул жери калып кала турган болсо, дараты дарат болбой калат. Анткени араб тилинде бет деген эмне десе, арабча аны важх деп айтат дагы. Адатта адамдар бири-бири менен жүздөшкөн учурда, беттешкен учурда, бири-бирин көргөн учурда кайсыл жери көрүнөт адам баласынын. Ошол бет болгон болот дагы. Кудай Таала бетиңерди жуугула деп айтып атабы, демек ушулардын бардыгына суу тийген болуу керек дейт. Ийненин учунчалыктагы бир суу тийбеген жер болуп кала турган болсо, дараты дарат болбой калат, намазы жакшы болбой калат жыйынтыгында дейт. Бет дегенде азыркы биз айткан эмне аралык толук жуулган болуу керек. Экинчиси кол чыканак менен кошо жуулган болуу керек. Кээде кээ бир адамдар дарат алганда могул чыканакка чейин жууйт дагы, чыканак жакшы жуулбай калат. Чыканакка суу тийбей калат. Анын дараты дагы дарат болбой калат. Ошон үчүн чыканак дагы кошо жуулуусу керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарат алганда сууну атайын мындай кылып айландырып дагы коет болчу. Айландырууда моундай колун көтөрүүдөн максат эмне десе, чыканактарга дагы сууну тийгизүү. Эгерде чыканакка суу тийгизүү парыз болбогондо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга көңүл бурбайт эле, сууну айландырбайт эле. Чыканакты дагы жууп парыз, ошон үчүн буга дагы жакшы көңүл буруу керек. Үчүнчү парызы баштын 4/1 бөлүгүнө масык тартуу. Биз бул жакта азыр айтабыз, бүтүндөй бардыгына тартуу сүннөт. Колду суулап туруп, азыр тартып атпайбызбы? Бир сыйра бул жакка алып өтүп, анан кайра алып келип, моолор менен кулактын ичине моюнга, анан арт жагы менен. Бул сүннөт. Парызы кандай десе, баштын 4/1 бөлүгүнө кайсыл гана бөлүк болбосун, бул бөлүк же бул бөлүк айырмасы жок. Кулактан өйдө жагы, кыскасы баштын үстүнө 4/1-ине сууланган кол тие турган болсо, парыз аткарылган болот, намаз жарай берет ошон менен. 4-чү парызы бутту кызыл ашыктар менен кошо жуу. Бардыгына суу тийген болуу керек. Жанагы манжалардын ортолоруна дагы сууну жеткирүү керек болуп калат, томуктарга дагы сууну жакшы жеткирүү керек болуп калат. Кээ бир адамдар дарат алганда бутун жууйт, бирок томуктарына, кызыл ашыктарына суу жакшы тийбей калат, дарат болбой калат. Дарат болбогондон кийин намаз болбой калат. Намаздын кабыл болуу себептеринин бири, шарттарынын бири, алымдар айтат, 2 шарт бар. Ибадат кабыл болуусу үчүн эң биринчиси шариатка дал келген болуу керек жасаган иши. Экинчиси ихлас болгон болуу керек. Кээде кээ бир адамдарда аябай бир ихлас болгону менен, хушу худу,
намазын бир берилүү менен окуганы менен, бирок ага чейинки парыздарын аткара албай калган болушу мүмкүн. Ага чейинки парыздарды аткара албай калгандан кийин анын намазы кабыл болбойт. Намаздын кабыл болуу шарттарынын бири бул эмне? Ага чейинки шарттар так аткарылган болуу керек. Ага чейинки шарттардын бири бул даарат. Кээ бир адамдар даарат алганда бутуна жана кызыл ашыктарына суу жакшы тийбей калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, томуктарына суу жеткирбеген адамга каргыш болсун деген. Ошон үчүн даарат алганда буларга жакшы көңүл буруу керек. Ушинтип 4 парыздын айтып өттүк, кийинкиси сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кантип даарат алат эле? Ошону баяндап берет. Эң биринчи бул ниет. Намазда, дааратта ниет кылып коюу бул сүннөт. Даарат алып жаткан учурда мен ушуну менен намаз окуйт элем. Ушуну менен намаз окуйун деп же бир тазалыкты ниет кылып койсо, ошол сүннөт. Ниет аткарылбай калса, сүннөт деген эмне десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жасаган иши. Дагы бир түшүндүрмөсүн айта турган болсок, ал аткарылбай калса деле жасалган амал боло берет. Бирок соонан кемип калат. Ошондой бир амалды биз сүннөт деп айтабыз. Мисалы, даараттын сүннөтү, мисалы ниет кылуу. Ниет кылбай деле даарат алган болсо, даараты жарай беретпи десе, ооба жарай берет. Бирок соонан кемип калат. Биринчиси бул ниет кылып коюу дааратта. Кийинкиси Аллах Тааланын аты менен баштап алуу. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп даараттын башында баштап алуу ушул сүннөт. Пайгамбарыбыз бисмилланы айтып туруп даарат алат эле. Бисмилланы айтпаган болсо деле даарат боло берет, бирок соонан кемип калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде-ким даараттын башында бисмилланы айтып кое турган болсо, анда ал дааратта жуулган мүчөлөрүн жууганы менен бүтүндөй бардык денесин жуугандай сооп кое болот дейт. А эгерде кимде-ким даарат алып, бирок даараттын башында бисмилланы атабаса, айтпаса, кайсыл жеринде суу тийген болсо, ошол жери гана таза болот, бирок намазга жарай берет деп айтат. Демек, бисмилланы айтып алуу бул сүннөт. Кийинкиси дааратты баштап жаткан учурда эң биринчи колду билекке чейин 3 жолу жууп алып, бул дагы сүннөт. Кийинкиси мисвак колдонуу. Мисвак дегенде жанагы биз колдонуп жүргөн мисвактыр, ал түшүнүктүү. Кайсыл гана бактан жасалган болсо боло берет. Бирок арак деген бактын шагы жакшы болот. Бир аз кычкыл болот дагы, ачуу болот дагы. Тиштеги жанагы ооздогу жаман жыттарды кетирет. Ошол жакшы. Бирок кандай гана шактын, кандай гана бактын шактары болсо жарай берет. Бүгүнкү күндө эгерде жанагы тишке колдонуп жаткан шөткө болгон болсо, аны менен тазалап койгон болсо дагы оордун басат деп түшүндүрүшөт аалымдар. Тишти тазалап коюу демек дааратта бул сүннөт. Анан кайсыл учурда тазалоо керек дегенде, даарат алып жаткан учурда тазалайт. Анткени бизде пайгамбарыбыздан айтылган хадистер бар. Даарат алып жаткан учурда, анан намаз учурунда деп дагы айтылынат. Аалымдар айтат, мисвакты кайсыл учурда колдонуу керек? Оорду качан десе, дааратта деп айтабыз. Анткени намазга келген учурда мисвакты колдоно турган болсо, тиши канап кетүү коркунучу бар дагы. Барып даарат алып келгенге чейин жамаат намаз өтүп кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн мисвакты даарат алып жаткан учурда колдонгону жакшы. Оорду качан экен? Дааратта мисвакты колдонуу бул сүннөт. Даарат алып жаткан учурда. Кийинкиси оозду чайкоо 3 жолу, анан мурунду чайкоо 3 жолу. Оозду мурунду чайкоо дегенде канчалык оозуна суу алганда чайкалган болот. Ошону айтып жатат. Мурунга суу алганда да канчалык деңгээлде мурунга суу алганда чайкаган болот. Ошону биз эмне ооз чайкоо, мурун чайкоо деп түшүндүрөбүз. Кийинкиси сакалды аралаштырып коюу, бул дагы сүннөт. Баягы сакалы барлар үчүн, коюу сакалы барлар үчүн бул. Анткени кайсыл бир адамды сакалы суюк боло турган болсо, анда сууну сакалдын астына дагы жеткирүү парыз болот. Эгерде сакалы коюу болуп кала турган болсо, бетин жуугандан кийин колду суулап туруп, анан сакалын акыры мынтип аралаштырып коет. Ошол сүннөт. Негизи сакалды аралаштыруу боюнча мазхабта, Ханафи мазхабында бир канча маселелер бар. Аларга токтоло турган болсок, бир аз убакыт талап кылынгандыктан ушинтип гана өтүп кетебиз иншалла. Вал асаби, манжаларды арасын монтип аралаштырып коюу, бул дагы сүннөт.
даратта. Качан эгерде мынтип аралаштырбасам деле моолордун арасына суу тиет деп ойлогон болсо, эгерде кайсыл бир адамдын манжалары бири-бирине жабышып калып, аны араларына колду киргизмейинче суу кирбей турган болсо, анда колдорду киргизүү, аралаштыруу бул парыз болот. Кийинкиси 3-3 жуу, бул дагы сүннөт. Ар бир мүчөнү жууганда, колду жууганда 3 жолу, бетти жууганда 3 жолу, 3-3 жуу бул сүннөт. Бир жолу жуу парыз. Ва масху кулли раъас, баштын бүтүндөй бардык бөлүгүнө масх тартуу, бул дагы сүннөт. Жана биз айттык элек, баштын 4/1 бөлүгүнө Алла разы болсун, масх тартуу бул парыз болду эле, бүтүндөй бардык бөлүгүнө масх тартуу бул сүннөт. Башка масх тартуунун жолу, тартиби кандай? Бүгүнкү күндө баарыбыз тартып жүрөбүз. Колду суулап туруп, анан колду моундай кылып бөлүп туруп, могул үчөө менен бириктирип туруп, анан башты могул жерге коюп, акыры могул баштын могул жерге алып келебиз. Анан кайра могул алды жагы менен, могул ич жагы менен кайра алдыга алып келебиз. Могул экөөнү тийгизбей турабыз. Анан мону кулакты сайларынан акырын алып барып тазалап, анан могул жагы менен аркасынан өткөрүп, анан могул арт жагы менен моюнга митип масх тартып коебуз. Башка толук масх тартуунун жолу ушундай. Вал узунайн, кулактарга дагы кошо. Ва тартип менен алуу, бул дагы сүннөт. Эгерде даратты мисалы тартибин бузуп алган болсо деле жарай берет болчу. Мисалы баштаганда эле бир адам бутта баштады, бутту жууду, анан бетти жууду, анан эң акырында масх тартты мисалы. Же эң акырында бетти жууду. Дарат боло берет. Бирок Кур'ан-ы Каримде айтылгандай тартип менен алуу бул сүннөт. Мисалы Аллах Таала бизге буйруп жаткан учурда эмне деди? Дарат алсаңар, намазга туруп калсаңар, эң биринчи колуңарды жуугула, бетиңерди жуугула, анан колуңарды жуугула, башыңарга масх тарткыла, бутуңарды жуугула деп айтты. Ушундай бир тартип менен алуу бул сүннөт. Эгер тартибин бузуп алган болсо дагы жарай берет болчу, бирок тартиби менен алуу сүннөт. Кийинкиси удама уда алуу, бул дагы сүннөт. Удама уда деген даалымдар ушинтип түшүндүрүшөт. Бир мүчөнү жуугандан кийин экинчи мүчөнү жууганга чейин биринчи мүчө кургап калбаса, ошол удама уда жууганга жатат дейт. Мисалы бир адам бетти жууду, телефон чалып калды. Телефонго жооп берип туруп, бүткөндөн кийин коюп туруп, даратты улантып койсо боло берет. Бирок сүннөттү таштаган болот. А бирок ортосун бузбастан, башка иш менен алек болбостон туруп, бир баштады, акырына чейин чыгарып коюу, ошол сүннөт дейт. Анан эң акыркысы бул дарат алганда жанагы даратта жуулчу мүчөнү мондай жешип койгон жакшы дейт. Колду жууганда дагы жешип коюп атпайбызбы? Ушул сүннөт. Дагы толук суу тийүү үчүн. Баарына, ооба. Ошолорду дагы үстүнөн текшерип коюу үчүн. Кийинкиси эми даратты эмнелер бузат? Даратты бузуучу нерселер эң биринчиси адам баласынын ичинен чыккан нерселер бардыгы даратты бузат. Мейли адатта чыга турган нерсе болгон болсун, адатта чыга турган нерсе болбосун, айырмасы жок, даратты бузат. Адамдын алды артынан эмне чыкпасын, даратты бузат. Мисалы, адатта чыга турган нерсе дегенде, адам баласы күн сайын даратканага барганда чыгуучу нерселер, булар адатта чыга турган нерсе. Бирок кээде адатта чыга турган нерседен башка нерсе чыгуу мүмкүн адамдын ичинен. Ал дагы даратты бузат деп айтабыз. Мисалы, адамдын ичинен таш чыккан болсо, ал дагы даратты бузат. Жел чыкты, ал дагы бузат, бирок алымдар айтат, эркек кишинин же аял кишинин алдынан чыккан жел бул даратты бузбайт дейт. Анткени эмне үчүн арт жактан чыккан жел даратты бузат? Анткени арт жактан чыккан жел нажасат турган жерден чыккан болот дагы даратты бузат деп айтабыз. Адамдын алдынан чыккан жел, мейли эркек болсун, мейли аял болсун, эми көп адамдарда боло бербейт, кээ бир адамдарда болуу мүмкүн. Алды жактан чыга турган болсо, аны менен дарат бузулбайт. Анткени адамдын алды жагы, мейли эркек болсун, аял болсун, жел чыккан болсо, нажасат турган жерден келген болбойт дейт. Ошон үчүн алды жактан чыккан жел бул даратты бузбайт. Арт жактан чыга турган болсо, эмне адатта чыга турган нерсе болсун, чыкпай турган нерсе болсун, эмне чыкпасын, даратты эмне ошол бузат. Кийинкиси, адам баласынын денесинде жаракат болуп калса, жарат бар.
бир жери кесилип кетти же денесинде жара бар. Ошол жерден канбы, ириңби чыгып туруп, анан тазалай ала турган жакка агып кете турган болсо, ал дагы дааратты бузат. Эмне үчүн тазалай ала турган деп айтып атабыз? Анткени кээде дааратты буза турган, мисалы, кан же ириң болуусу мүмкүн. Ал чыкканы менен тазалай ала турган жакка чыкпайт. Мисалы, адамдын колу жанчылып калды, тырмагы. Ичинде кан уюп калган болот. Кан чыкты, бирок тазалай ала турган жакка чыккан жок. Адамдын көзү канайт кээде, кан уюп калат, бирок тазалай ала турган жакка чыккан жок. Кулагы канайт, тазалай ала турган жакка чыккан жок. Аны менен даарат бузулбайт. Негизи эле бир эреже айтайын барыңыздарга, бул жашооңуздарда аябай керек болот. Дааратты эмне бузат дегенде, алымдар ушундай бир эреже койгон. Адамдын ичинен чыккан болуу керек деп түшүндүрүшөт. Бул биринчи шарты. Кээ бир эрежелер бар, ошон үчүн даарат чыккан нерселерден бузулат дагы, орозо кирген нерселерден бузулат деген эреже бар. Мисалы, мен орозо кармап атам азыр, мо сууну иче турган болсо, мен ичиме кирдиби, орозо ушинтип кирген нерседен бузулат адамдын ичине, ашказанына мисалы. Даарат эмнелерден бузулат десе, даарат чыккан нерселерден бузулат. Алымдарда эреже бар экен. Эң биринчиси чыккан болуу керек. Экинчиси чыккан нерсе нажас болгон болуу керек. Анткени адамдын денесинен көптөгөн нерсе чыгат. Мисалы, адамдан оозунан шилекей чыккан болуу мүмкүн, көзүнөн жаш чыккан болуу мүмкүн, денесинен тер чыккан болуу мүмкүн. Булар менен даарат бузулбайт. Биринчи шарты сыртка чыккан болуу керек, экинчи шарты нажас болгон болуу керек. Анткени алымдар Куранды, хадисти карап туруп ушундай жыйынтыкка келген. Даарат эмнелерден бузулат деген нерсеге токтолот дагы, Куранды, хадисти окуп чыгышат. Окуп чыгып туруп, анан Куран дагы, хадис дагы кайсыл жерде даарат бузулат деп айткан болсо, демек ошол нерсе эмне нажасатка курулган экендигин түшүнүшөт. Кайсыл жерде даарат бузулат деп айткан болсо, аят, демек ал нажас болгондугу үчүн дегенди түшүнүшөт дагы. Ушундай бир эреже койгон, адамдын денесине чыккан болуу керек дааратты бузуу үчүн. Экинчиси нажас болгон болуу керек. Нажас дегенде кайсыл нерсени жууп кетирүү парыз болсо, ошол нерсени биз нажас деп айтабыз. Жана айтып кеткендей, адамдын денесинен көптөгөн нерселер чыгат. Мисалы, жаш, шилекей, адамдын денесинен чыккан тер. Булар нажас эмес. Демек булар дааратты бузбайт. Дааратты бузуу үчүн ал нажас болгон болуу керек. Эми кээ бириңиздерде суроо пайда болуу мүмкүн. Адамдын ичинен чыккан жел дааратты бузабы десе, ооба бузат. Демек нажас экен да. Жок, нажас эмес ал. Эмнеге? Анткени кийимге тиип калган учурда аны жуубайбыз. Эмне үчүн даарат бузулат деп айттык? Анткени ага өзүнчө желдин өзүнө карата айтылган кабарлар бар дагы, ал учурда биз эрежеге карабайбыз. Бирок бүтүндөй көп нерсени өз ичине камтып алган бир эреже бар. Чыккан болуу керек, экинчиси нажас болгон болуу керек. Кайсыл нерседе атайын бир аят, атайын бир хадис келип калса гана жанагы эреженин катарынан чыгып кетет. Бирок ал боюнча аят, хадисте эчтемке айтылынбаса, аны эмне эрежеге салып туруп эмне айтабыз. Кийинкиси демек, адамдын денесинде жарат болуп калса, ошондон кан же ириң чыкты, ал өзү жетиштүү болбойт экен, агып кетүү керек болуп калат тазалай ала турган жакка. Демек, мындан келип чыкты, денесиндеги жараттан мисалы кан чыкты, ириң чыкты, бирок ошол жерде катып калса, туруп калса, эч жакка акпастан, ал дааратты бузбайт. Андан кийинкиси кусуу, бул дагы дааратты бузуп коет, ооз толо кусуу. Эгер азыраак боло турган болсо, даарат бузулбайт аны менен. Кийинкиси уктап калуу дегенде алымдар ушундай түшүндүрүшөт. Жерге бекем эмес болсо дейт. Жерге бекем эмес дегенде жанагы жан башы мисалы. Ол турганда, мисалы, жерге бекем болсо, даарат бузулбайт. Ол туруп уктап калса, даарат бузулбайт. Эмне үчүн? Анткени ал бекем олтурат. Адам бекем олтурганда жанагы муундарды кармап олтурат дагы. Эмне үчүн? Уктаганда даарат бузулат. Анткени уктаган учурда адамдын муундары бошоп кетет. Муундары бошогондон кийин жел чыгып кетүү ыктымалы бар дейт.
Адам баласы бекем олтуруп уктаганда жел чыгып кетип уктамалы болбойт. Туруп уктаса ошон үчүн олтуруп алып уктаса даарат бузулбайт. Анткени жанагы ыктымалдар жок болот. Чалкалап жатып уктаса, же жамбаштап жатып уктаса, же бирдемкеге таянып, сөйөнүп уктаса, ошондо гана даарат бузулат. Эмнеге? Анткени ал учурда муундары бошоп калат дагы, жел чыгып кетип ыктымалы көбүрөөк болот. Ошону айтып жатат бул жерде. Кийинкиси эси болуп калуу, жиндүү болуп калуу, мас болуп калуу бул дагы дааратты бузат. Эмне үчүн? Анткени эси болуп калган учурда адам баласы эмнелер болуп атканын билбей калат өзү. Биз айттык, уктаган кишинин даараты бузулат деп айттык. Эмнеге? Анткени жел чыгып кетип ыктымалы бар. Эси болуп калган киши, уктап калган кишинин абалынан дагы эмне катуураак болгон болот. Уктап калган кишини түрткөн болсоңуз ойгонот. Бирок эси болуп калган киши ойгонбойт. Уктап калган адамдын даараты бузулуп атабы, демек эси болуп калган адамдын даараты жөн эле бузулат. Ага кошумча жиндүү болуп калган болсо, Кудай сактасын, же мас болуп калса, анын дагы даараты бузулат. Мас болгондо канчалык дегенде, эркек аялды ажырата албай калса, асман жерди ажырата албай калса деген сыяктуу түшүндүрмөлөр айтылат. Кийинкиси намазда туруп алып каткырып күлүү, бул дагы дааратты бузуп коет. Мисалы, могул жерде катардан турабыз, намаз окуп атабыз, бир киши эмне каткырып күлдү. Каткырып күлгөнү өзү дагы угат, жанындагысы дагы уга тургандай деңгээлде күлгөндү каткырып күлүү деп айтабыз. Бул учурда даараты дагы намазы дагы бузулат. Эгерде өзү гана угуп, жанындагысы укпай тургандай деңгээлде күлө турган болсо, ал учурда намаз гана бузулат, даарат бузулбайт. Эгер өзү дагы, жанындагысы дагы укпай тургандай деңгээлде күлө турган болсо, ал учурда намаз дагы, даарат дагы бузулбайт. Бирок андай жылмайганы ал жакшы эмес болуп калат намазда туруп. Анан эң акыркысы бул жанагы мубашаратул фахиша деп коет. Ал дегени эркек аял, үй бүлөлүү кишилер, мисалы адамдар кучакташкан учурда кийими жок болсо деп айтылат, мисалы. Анан жанагы козголгон учурда, атайын баягы козголуу деп айтат эмеспи? Бир мамилеге бара тургандай бир абалды козголуу деп айтабыз. Ошондой учурда мейли жынстык катнашка барбаса дагы даарат бузулат деп айтабыз. Эмнеге? Анткени ошондой абалга жетип калган учурда экөө, мисалы, жылаңач, ортодо эч кандай кийими жок, анан жанагы бир мамилеге бара тургандай бир абалы, ошондой бир даярдык болуп калган экөөндө даараты бузулат деп айтабыз. Эмнеге? Анткени ошол учурга жетип калганда эркектен дагы, аялдан дагы жанагы суюктуктар чыгып кетет, ал дааратты бузат дейт. Дааратты ошентип бүтүрүп алдык. Даараттын парыздары, эмнелер бузат. Азыр гусул боюнча гусул деген эмне десе, урматтуу жамаат, ал дегени шарият тараптан атайын жуунуу керек болуп калган учурлар болот. Аны дагы азыр кошо айтабыз, иншалла. Ошол иштер табылгандан кийин оозду, мурунду чайкап, анан бүтүндөй денеге суу жеткирип койгонду гусул деп айтабыз. Гусул деген ушулардан турат. Оозду чайкоодон, анан мурунду чайкоодон, анан бүтүндөй денеге суу жеткирип коюудан турат. 3 парызы бар гусулда. Анда окуп баштадык. Биринчи парызы бул оозду чайкоо. Оозду чайкоо дегенде ооз көңдөйү бар. Ошолордун баарына суу жеткирүү керек болот. Экинчиси мурунду чайкоо. Мурунду чайкоо дегенде мурунду адам мындай көзгөдөн караганда кайсыл жери көрүнөт, ошол жерге чейин суу жеткирип коюу керек болот. Кээде кээ бир адамдар мурунду чайкоо десе, даарат алганда же гусул алганда ушундай мурун чайкашат, мисалы, экинчи адамга бир жагымсыз бир абал жаратып кое тургандай деңгээлде эмне ооздору, мурундарын чайкашат. Ал жакшы эмес, адепке жатпай калат. Мисалы, могул жерде ооз чайкаса, кээде кээ бир адамдар ошону гаргара деген бар, мисалы. Оозун ачып алгандан кийин гаргара кылганда, мисалы, экинчи адамды бир кыжалатка салып коет. Же үйдө, мисалы, өзгөчө баягы бир квартираларда, этаждарда ваннага кирип кетип даарат алганда, бул жакта, мисалы, бирөөлөр чай ичип аткан болуу мүмкүн. Экинчи адамга бир жагымсыз абалды жаратып кое тургандай деңгээлде ооздору, мурундарын чайкап калышат. Ал жакшы эмес. Ал үн чыгаруу парыз эмес ооз, мурунду чайкаганда. Ооз көңдөйүнө, анан мурунду, жанагы айтканда, көзгөдөн караганда кайсыл жери көрүнөт, ошол жерге чейин суу жеткен болсо, ошол өттү. Ошону менен парыз, ошону менен сүннөт аткарылган болот. Үн чыгаруу шарт эмес. Дааратканада бирөө, мисалы, мурун чайкаса, могул жерде мурун чайкаган болсо, дурдойдогулар уга тургандай деңгээлде үн чыгарышат, мисалы да. Ал жакшы эмес көрүнүш ошол.
ооз көңдөйүнө, мурун көңдөйлөрүнө суу жеткирип койсо ошол эсеп иншалла. Кийинкиси бүтүндөй бардык суу жеткирип коюу бул парыз. Бүтүндөй денеге, бүтүндөй бардык денеге суу жеткен болуу керек. Чачтын аралары, чачтын астынан баштап учуна чейин мисалы. Бир гана аял кишилерге карата айтылган маселе бар. Бул жакта айтылбайт экен, алдын ала айтып алалык. Эгерде аял кишилер чачын өрүп ала турган болсо, анда алар аял киши мисалы астынан баштап учуна чейин суу жеткирүү парыз эмес. Астындагы чачтын астындагы этке башын өзүнө суу жеткирип койсо ошол өтөт. Бул аял кишилерге гана айтылган маселе. А эгерде эркек киши дагы чачын өстүрүп өрүп ала турган болсо, анда алар астына суу жеткирип койсо жетиштүү эмес. Чачка баарына суу жеткен болуу керек. Сүннөтү кайсыл? Биринчиси эки колду жууп алуу. Пайгамбарыбыз ушинтип жуунчу. Жуунуу керек болуп калгандан кийин биринчи баштаганда эки колду жууп алат экен, колду билекке чейин. Анан жыныстык мүчөлөрүн жууп алуу. Анткени колдо жанагы жыныстык мүчөнү кармаганда зыян болуп кала тургандай бир нерселер болгон болуу мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи колду билекке чейин жууп алуу керек. Анан жыныстык мүчөсүн жууйт, мейли эркек болсун, аял болсун. Анткени жыныстык мүчөдөгү нажасатты кетирип албаса, үй бүлөлүк кишилер жакшы билет, жуунганда суу тийип туруп, анан башка денеге жайылып кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн денедеги жанагы жыныстык мүчөдөгү нажасатты кетирип алат. Анан денедеги нажасатты кетирип алат, эгерде бар болсо, мисалы, колдорунда, буттарында болуп калуу мүмкүн. Анан даарат алат, намазга даарат алгандай. Анан сууну денеге 3 жолу куюп, жуунуп коет, ошол эмне сүннөтү. Кийинкиси эми жуунуу качан керек болуп калат? Качан шарият тараптан жуунуу керек сага деп эмне моюнга жүктөйт? Биринчиси уруктук эмне кумардануу менен анан атырылган абалда чыккан болуу керек. Бул үй бүлөлүк мамиле болбогон учурда. Мейли эркек болсун, аял болсун, алардан чыккан суюктуктарды биз 3 бөлүккө бөлүп айтабыз. Биринчиси мани, экинчиси мази, үчүнчүсү вади. Эң акырынан баштай турган болсок, мисалы, мази деген бар. Ал дегени эркектен дагы, аялдан дагы чыгып кетүүчү суюктук. Бул баягы көбүнчө үй бүлөлүү адамдар бири-бири менен ойноп жаткан учурда, же бир аялына караган учурда, же Кудай сактасын көчөдөгү кыздарга караганда, Кудай сактасын, чыгып кетүүчү жанагы суюктукту биз эмне деп айтабыз? Мази деп айтабыз. Мисалы, өңү кандай болот? Өңү суунун өңүндөй болот. Бул дааратты гана бузат, кусул алуу керек болбойт бул чыккан учурда. Экинчиси вади деп коет. Ал дегени яхруджу акибал баул, зара кылгандан кийин чыгып кетүүчү суюктук. Бул вади деп коет. Өңү жанагы боз болот. Бул баягы эркектик жактан бир аз ооруп калган учурда чыгып кетүүчү суюктук. Бул чыккандан кийин дагы даарат бузулат, жуунуу керек болбойт. Үчүнчү суюктук бул мани. Ал дегени уруктук. Катуураак айтканда, жанагы орусча тил менен айтканда сперма. Бул чыккандан кийин жуунуу керек болуп калат. Качан десе, эки шарты бар. Биринчи шарты атырылган абалда чыгуу керек. Атырылган абал дегенде белден үзүлгөн учурда, жыныстык мүчөдөн чыгып жаткан учурда. Жыныстык мүчөдөн чыгып жаткан учурда атырылган абал табылган болуу керек, күч менен чыккан болуу керек. Экинчиси кумардануу болуу керек. Кумардануу деген ал түшүнүктүү. Ошол неметкен учурда, чыккан учурда адам бир аз мындай бир ачыгыраак айтканда жыргап калат, мисалы. Ошол нерсе табылган болуу керек. Экөө табылган болуу керек. Ошол экөө табылгандан кийин гана жуунуу керек болот. Бул мамиле болбогон учурда. Эгерде ушул экөөнөн бирөө табылып, бирөө табылбай калса, анда жуунуу шарт эмес. Мисалы, кумардануу болду, бирок атырылган абалда чыккан жок. Ошон үчүн китептерде келет, мисалы, бир адам үйдө уктап атат, бирөөнүн үйүндө, анан түш көрдү, түшүркөдү. Анан жанагы нерсе козголгон учурда, анткени анын орду, мисалы, эркектерде белинен келет деп түшүндүрүшөт, мисалы. Козголгон учурда жыныстык мүчөсүн бекем кармап алды. Ошол жанагы жыныстык мүчөдөн чыккан учурда атырылган абал табылбай калды. Ал адамга жуунуу шарт эмес. Жуунуу парыз болуу үчүн эки шарт табылуу керек. Биринчиси атырылган абал, экинчиси кумарданган абал табылган болуу керек. Бул мамиле болбогон учурда. Эгерде мамиле болуп калса, канчалык деңгээлде мамиле болгондо жуунуу керек болот десе, эркек кишинин жанагы жыныстык мүчөсүнүн жанагы баш жагы. Аны кантип түшүндүрөбүз? Сүннөткө олтургузганда кесип коюучу жери бар эмеспи? Ошол жери
аял кишинин алды жагынан же арт жагынан, Кудай сактасын, мисалы арт жагына баруу арам. Бирок арт жагына барып алса, барганда канчалык деңгээлде кирген болсо десе, ошол сүннөткө отургузган жер бар эмес, бөлчөм. Ошол жери гана кирген болсо жуунуу керек болуп калат, бас. Бүт бардыгы кирүү шарт эмес. Анан жанагы рахат алуу дагы шарт эмес. Жанагы экөө тең бир кумарга батуу дагы шарт эмес. Ошончолук өлчөм кирген болсо жуунуу керек болуп калат. Уруктук чыгуу шарт эмес. Кийинкиси, уйкудан ойгонгон адам кийиминен жанагы биз айткан суюктуктарды көрүп калса, мейли daarатты буза турган суюктукту көрүп калса дагы жуунуу эмне парыз болот. Анткени түшүндө уктап жаткан учурда жуунуу керек болгон эле суюктук чыгып, бирок таң атканга чейин кийимдин же дененин ысыктыгынан мази же вади деген суюктуктарга айланып калуу ыктымалы бар. Ошон үчүн уйкудан ойгонгон адам кийиминен суюктукту көрүп эле калса жуунуу парыз болуп калат. Кийинкиси, аял кишилер мисалы ай сайын этек кир көрөт, же төрөттөн кийинки канды көргөн болуу мүмкүн. Ошолордон арылгандан кийин, ошолор токтогондон кийин жуунуу алар үчүн парыз болуп калат. Жума күнү, айт күндөрү, анан хажга, умрага барган кишилер ихрам деген бар, эркек кишилер мисалы. Аны кийерде, анан Арафат тоосуна барарда жуунуп коюп, бул сүннөт. Эгерде ошол учурда гусул парыз болбогон болсо аларга. Мисалы, жума күнү келди, жуунуу керек эмес ал кишиге. Daarat алып коюп барса боло берет, бирок мүмкүнчүлүгү болсо жуунуп барган жакшы жумага. Айт күндөрү жуунуп барган жакшы, ихрам кийерде жуунуп барган жакшы, Арафат тоого барарда мурда жуунуп алган жакшы болот. Ушун менен гусулду дагы бүттүк, эмне суроо бар? Кыскача алса болот дегенде, мутлак суу деп коет. Ал дегени Кудай Таала сууну кандай жараткан болсо, ошол боюнча сакталса, аны биз мутлак суу деп айтып коебуз. Эчтемке кошулган жок, аралашкан жок ага. Асман суулары болуу мүмкүн. Мисалы, асман суулары дегенде жамгыр, кардын суулары, агын суулар, дарыялар, деңиздер, көлдөр, эмне болбосун булардын баарына daarat алса боло берет. Кудай Таала буларды кандай жаратты? Эчтемке кошулбаса, аралашып кетпесе, daarat алсак жарай берет иншалла. Суу көпкө туруу менен бир аз өзгөрүп кете турган болсо дагы daarat алсак боло берет. Байкасаңыздар, кээде суу көлмөк болот мисалы. Ошол жерде көпкө тургандыктан бир аз жыты чыгып калат кээде. Кээде өң өзгөрүп кетет мисалы. Бир аз жанагындай балырлап калгандан кийин. Ал эчтемке эмес, daarat алсак боло берет ага. Болгон ага бир нажас эле түшүп кетпесе, мисалы кээде өлүмтүк түшүп кетүү мүмкүн, тезек түшүп кетүү мүмкүн. Ошондо гана каралат. Бирок нажас аралашып кетпеген учурда daarat алсак жарай берет. А эгерде кичинекей суу болуп, кичинекей дегенде бул жагы 5 метр, бул жагы 5 метрден аз болуп калса, ал кичинекей болгон болот дагы, ага суу түшүп нажас түшүп кеткен болсо, ошондо гана daarat алганга болбой калат. Нажас дегенде мисалы тезек же бир зара, ага бир адам зара кылып койду же уйлар мисалы, нажасат таштап койду, ошондон кийин ага daarat алганга болбой калат. Же ага бир өлүмтүк түшүп калды, же бир нерсе түшүп өлүп калды мисалы, ошондон кийин daarat алганга болбойт. Анан кийинкиси, колдонулган сууга кайра daarat алса болбойт, жарабайт. Мисалы бирөө daarat алды, бир идишке топтолуп түштү, экинчи адам ага daarat алса, daarat болбойт ага. Ал негизи нажас эмес. Ал дегени кийимге тийип калса, жуу шарт эмес аны. Жаны бирөө эгерде аппетит тарткан болсо, ичкен болсо боло берет, анткени ал таза. Бирок кайра daarat алса эмне? Daarаты жарабайт. Анткени daaratка жароо үчүн эмне? Иштетилбеген суу болуу керек болот. Кийинкиси бул таяммум бөлүгү. Таяммум деген эмне десе, суу таппай калган учурда, анын өзүнүн бир канча шарттары бар, топуракка daarat алууну таяммум деп айтабыз. Сүрөтү кандай десе, колду түрүп алып туруп чыканакка чейин, могу чыканактан өйдө. Жердин жынсынан болгон нерселерге таш, топурак, кум мисалы, гипс эмне болбосун, жердин жынсы күйгүзгөндө күйүп күл болуп кетпей тургандай, эрип кетпей турган нерсе болгон болсо, ошолорго таямасак боло берет. Бир жолу чаап туруп бетке сүртөбүз, daaratта кайсыл жерде жуу керек болгон болсо, ошонун бардыгына сүртүп чыгабыз. Анан экинчи жолу чаап туруп, колду чыканактар менен кошо сүртүп коебуз. Ошол эмне? Таяммум деп айтылат дагы, daarаттын ордун басат.
Дарат менен эмнелерди жасай алган болсок, булардан кийин азыркы таяммум менен дагы ошол иштерди жасаган болсок боло берет. Ушуну биз таяммум деп айтабыз. Бир канча шарты бар. Эң биринчиси, качан мындай даратка өткөн болсок болот, биринчиси сууну колдонууга күчү жетпей калса, алыс болгондуктан биринчиси, алыс дегенде 2 километр алыс болуп калат, же ооруп калгандыктан, же ооруп калуу коркунучу болгондуктан, оору күчөп кетүү коркунучу болгондуктан мындай даратка барсак болот. Же суук болгондуктан, мисалы аябай суук болот, дарат алса ооруп калат. Же оору күчөйүп кетет. Же оорунун айыгуусу кечигип калат. Ал учурда бул даратка барган болсок болот. Же корккон болсо. Корккон болсо дегени бир жерде суу бар, барса эмне экен, анын жанына же малына коркунуч бар. Ал учурда эмне таяммум алса болот. Таяммум алганда ниет керек болуп калат. Экинчиси таза топурак деп айтабыз. Таза топурак деп гана айтылынбайт, жердин жынысына болгон нерсе деп айтылынат. Эмне болбосун жарай берет. Таш, кум, топурак баары жарай берет. Жана айткандай, күйүп күл болуп кетпей тургандай, эрип кетпей тургандай болсо болду. Экинчиси жердин жынысынан болгон нерсени таап, үчүнчүсү бир жолу чаап туруп, бетке сүртүү. Бүт бардык жерине сүртүп чыгуу керек болот. Анан төртүнчүсү чаап туруп, чабып барыз. Анан колду мындайынан чыканак менен кошо сүртүп чыгабыз баарын. Таяммумду эмнелер бузат десе, даратты бузган нерселер бардыгы таяммумду бузат. Анан кийинкиси сууну колдонгонго кадыр болуп калса, мисалы суу таппагандык үчүн таяммум алып атат, сууну таап алды. Эми таяммум бузулат. Дарат алып туруп намаз окуу керек болуп калат. Бир адамда мисалы денесинин көпчүлүк бөлүгүндө жаракат болуп калса, кээде Кудай сактасын мисалы жара чыгып кетет, же бир жаракат алып калган болот. Даратта жуулчу мүчөнүн бардыгы көпчүлүк бөлүгү экен мисалы. Ал учурда эмне кылат? Дарат алабы десе, ошол үчүн таяммум алса болот дейт. Эгерде азыраак бөлүгү болсо, мисалы бир адамдын бетинде жаракат бар, бетин жууй албайт, бирок калган даратта жуулчу жерлери соо. Анда эмне кылат? Соо жерлерин жууйт дагы жанагы жаракат болгон жерге эмне маск тартып коет, ошол жарайт иншалла. Бирдемкени таңып койсо, ошол таңуунун үстүнө маск тартып коет, сылап коет, ошол даратка өтөт ошол менен. Кийинкиси адамдын денесине же кийимине нажасат тийип калган учурда. Нажас дегени бул бир ыплас нерселер, дагы жөнөкөйрөөк тил менен түшүндүрө турган болсок, адамдын кийимине же денесине тийип калган бир нерселер бар. Ошону шарият кетир деп талап кылган болсо, ошол кетире турган нерсе нажас деп айтылынат. Кетирүү керек болуп калган нерсе. Мисалы, мен намаз окуйм деп калдым, бирок ол кийимиме зара тамчылап кеткен. Же болбосо мисалы тезек тийип калган дейли, же кан тийип калган, ириң тийип калган. Шарият менден ушуну кетирмейинче намазга келгенге болбой сага деп айтып атат. Ушул нерсе нажас болгон болот. Ушул кийимге тийип калды же денеге тийип калды. Буларды кантип кетиребиз дегенде, шарият айтат, буларды кетирүүдө суу болуу шарт эмес бизде, өзгөчө ханафилерде. Мисалы менин денеме зара тамчылап кетти, мисалы колума, же кийимиме зара тамчылап кетти. Буларды кетирүүдө суу болуу парз эмес. Буларды кетире ала тургандай нерсе болсо жетиштүү. Мисалы суюк кетире ала турган, таза болсо бүттү, жетиштүү. Ол чай менен мисалы дарат алсак болбойт. Чай менен мисалы гусул алсак болбойт. Анткени гусул алуу үчүн, дарат алуу үчүн суу болуу керек. Бирок нажасатты кетирүү үчүн суу болуп парз эмес. Суу менен же суудан башка нерсе менен деле кетирген болсок жарай берет. Мисалы пепси менен, кола менен кетирип койсо деген сыяктуу. Ага дарат алганга болбойт эле, бирок нажасатты кетиргенге жарай берет иншалла. Адамдын денесине же кийимине тийип калган учурда, маасыга нажасат тийип калса, өзүнө сиңирип албай турган нерсе болсо, маасы же маасыга окшогон, аны жерге топуракка сүртүп коюу менен таза болот. Мисалы бычак бар, малды сойгондо кан жугуп калды, кан тийип калды, суу менен жууп парз эмес нажасатты кетирүү үчүн.
аны жерге топуракка сүртүп коет, же койдун жүнү таза болгон болсо ошого сүртүп кою менен таза болот. Сахабалар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында жүргөн сахабалары согушта мисалы кылычты колдонгондо кылычка эмне тийип калат, кан тийип калат. Ошону жууп алган, кээде ошону топуракка сүртүп коюп туруп, анан кынына салып туруп ошол боюнча намаз окуйт эле. Демек өзүнө сиңирип албай турган нерсе болгон болсо, аны арчып коюу менен таза болот экен. Эми адамдын денесине же кийимине оор нажасат дегенде зара, тезек мисалы, мейли айванаттардан болсун, мейли адамдан болгон болсун, айырмасы жок. Айванаттардан мисалы этин жегенге болбой турган айванаттардын тезектери, зарасы мисалы сейдиги ачык айтканда, булар оор нажасатка кошулат. Кан оор нажасатка кошулат, ириң оор нажасатка кошулат. Ушул кийимге же денеге тийип калса, намазга жарабай калат, аны кетирмейинче. Канчалык деңгээлде тийип кеткен болсо кечиримдүү болот, дирхамдын көлөмү деп айтылат. Дирхамдын көлөмү канча десе, Умар радиаллаху анху мисля зуфри хада, менин тырмагымча болгон болсо, ушундан көбөйүп кеткен болсо жарабайт дейт. Умар радиаллаху анхунун колу чоң болгон, тырмагы дагы чоң болгон. Аны кантип түшүндүрөбүз дегенде, алымдар айтат, колго сууну куюп туруп алаканга. Монда жайганда канча суу калат? Ошонун көлөмүнчө болуп кала турган болсо, нажасат, азыркы биз айткан оор нажасат. Ошондон ашып кеткен болсо намазга жарабай калат, аны кетирмейинче. Ага жетпей калса, кетирбестен туруп намаз окуса жарай берет. Мисалы, эркек киши, аял киши мейли айырмасы жок. Кажетін бүтүргөн сайын бираз тамчыдан чыгып отуруп кийимге тийип калган. Жанагы биз айткан көлөмдөн ашып кеткен болсо намазга жарабай калат, аны кетирмейинче. Жетпесе жарай берет. Жеңил нажасаттар бар, алар кайсылар дегенде, мисалы эти жиле турган айванаттардын сийдиктери, булар жеңил нажасатка кошулат. Жеңил нажасат кийимге тийген учурда 4/1 ашып кетсе жарабай калат. Кийимде 4/1 дегенде алды жагы 1 бөлүк, жеңи 1 бөлүк, бул жеңи 1 бөлүк, арт жагы 1 бөлүк. Ушул 4/1 ашып кеткен болсо намазга жарабай калат, жетпесе жарай берет. Мисалы, бирөө мал багат. Шариат жеңилдик берген. Мал бакканда билесиздер, дайыма эмне жанагы тамчылап кетүү коркунучу бар. Бизде өзгөчө эти желе турган айванаттарды багабыз, малдарды. Алардын зарасы, алардын сийдиги чачырап кеткенде кечиримдүү болот. Кийимдин 4/1 жетпесе намаз окусак жарай берет, аны жуумайынча дейт. Бизде канча убакыт калды? Азан болду? Болуп калды. 1 мүнөт. 1 мүнөт бар. Кимден суроо бар ушул жерге чейин? Айтыңыз. Болот. Суу аз болгон учурда туура айтасыз, бир жолгудан жууп койсо, ооба, жарайт. Парздарды аткарса жарайт, айтыңыз. Болот, эгерде ошону кетирсе шарты. Ооба, кетирсе болот. Кажет бүтүргөн жерде болбойт, даарат алган жерде болот. Кажет бүтүргөн жерде айткан болбойт, даарат алган жерде айтса болот. Азыр азандан кийин истинжа деген бөлүк келет, аз гана ошону бүтүрүп коелук намазга чейин иншалла. Азандан кийин. Намазга чейин бүтүрүп коелук иншалла. Истинжа бөлүгү. Истинжа дегени бул адамдын ичинен чыккан нерселер бар. Алардан тазаланып коюуну ал-истинжа деп айтабыз. Адамдын ичинен чыккан нерсе бул нажу деп айтылат. Ошолордон тазаланып коюу бул истинжа. Дагы бир бөлүк бар, ал-истибро деген бар. Ал деген эмне десе, адам жеңил кажетін бүтүргөндөн кийин жанагы зара толук чыгып кетүүсү үчүн жасалган аракет бул ал-истибро деп айтылат. Буга жакшы көңүл буруу керек өзгөчө эркек кишилер. Эткени жана айтып өткөндөй, эркек киши дайыма жеңил кажетін бүтүрүп жаткан учурда жыныстык мүчөсүн кармаган абалда бүтүрөт дагы. Жыныстык мүчөнү кармаган учурда ал мурдакы абалына бираз өзгөрө түшөт, бираз күчүнө кирип калат.
Ал учурда зара чыккан жанагы каналдар бир аз кысылып, буулуп, зара толук чыгып кетпейт. Кандайдыр бир тамчылары, бөлүктөрү калып калат. Ошол тамчылар, бөлүктөр толук чыгып кетүү үчүн жыныстык мүчө кайрадан мурдакы абалына кайтуу керек. Ан үчүн бир азыраак убакыттар керек болуп калат, бир азыраак кыймылдар керек болуп калат. Ошол нерсени эмне ал-истибро деп айтабыз. Заранын толук чыгып кетүүсү үчүн эмне жасалган аракет, истибро белгилүү бир аракет айтылынбайт негизи. Кайсыл гана кыймылы менен, кайсыл гана аракети менен ошол нерсени чыгарууга аракет кылган болсо эмне жарай берет. Алымдар айтат, кээде басуу менен деп түшүндүрөт. Ошон үчүн илгерки аксакалдар, аталар айыл жеринде көрүп калганбыз, дааратканага киргенден кийин дароо чыгып туруп дааратка киришпейт болчу, билесиздерби? Дааратканадан чыгып алып туруп, анан колун акырын могул арка жакка коюп алып, ары бери басат. Ошол истибро ошол. Кээде басуу менен, кээде чалкалап жатуу менен деп айтылат, кээде олтуруп туруу менен деп айтылат, кээде ошол жыныстык мүчөсүн бир аз кармап тартуу менен деп түшүндүрүшөт. Кээде алымдар айтат, ошол тарткан жыныстык мүчөгө зыян болуп калат, ошон үчүн тарткан жакшы эмес дейт. Астындагы жанагы турбаны бир аз сыдыруу менен деп айтат, ошол жакшы эмес дейт. Анткени ошону көбүрөөк катуураак кармоо менен ооруп калуу коркунучу бар. Андан башка кыймылдарды жасаган жакшы дейт. Эркек киши ушуга жакшы көңүл буруу керек. Эгерде буга жакшы көңүл бурбаса, дароо эле дааратка киришип кете турган болсо, жыныстык мүчө мурдак абалына кайтат дагы, заранын калдыктары чыгып кетип, ал же даарат алып жаткан учурда чыгып кеткен болуу мүмкүн, же даарат алып бүткөндөн кийин чыгып кетүү мүмкүн. Ал дааратым бар деп туруп намаз окуйт, бирок намазы болбой калат. Анткени намаз жакшы болуу үчүн даарат болуу керек. Анын даараты жарабай калгандан кийин намазы дагы жарабай калат. Ошон үчүн эркек кишилер өзгөчө буга жакшы көңүл буруу керек. Алымдар айтат, аял кишилер көңүл бурбай деле койсо болот. Эмнеге дейт? Анткени алардын жанагы зара чыга турган жери эркектикине окшоп дайык, тар болбогондуктан, бир аз чоңураак болгондуктан заранын калдыктары калып кетүү ыктымалы болбойт аларда дейт. Бирок кээ бир алымдар айтат, мейли аял киши болсо дагы ага көңүл бурган жакшы дейт. Дароо кажетин бүтүргөндөн кийин дааратка киришип кеткени жакшы эмес, аял киши болсо дагы дейт. Эркек кишилер дагы кичине кошумчалап айта турган болсок, ошончо жакшы көңүл буруу керек. Кажетин бүтүргөндөн кийин бүгүнкү күндө кагаз жана бумага деген бар, ошол жерине ороп коюп туруп, дароо дааратка киришип кетпестен дароо аяк бияка басып олтуруп туруп, эгерде үйдө мүкүнчүлүк болсо, бир азыраак убакыт өткөндөн кийин дааратка киришкени жакшы болот. Дааратканага кирип туруп жана кагазды алып салат дагы, анан дааратка киришип кетет. Бул истибро. Истинжа деген адам кажетин бүтүргөндөн кийин ошол жерини таза кылып арчып койсо, бул истинжа. Сүннөт болгон абалы бар. Эгерде чыккан нажасат чыккан жеринен жайылып кетпесе, бул сүннөт. Сүннөт дегени жууп кой сүннөт. Ошол жерди арчып кой сүннөт. Эгерде жайылып кете турган болсо, чыккан жеринен сыртка жайылып кеткени жанагы биз айткандай дирхамдын көлөмү. Ошондон ашып кете турган болсо, анда намазга жарабай калат, ошол жерин жуумайынча. Демек чыккан жери каралат экен. Жайылып кеттиби же жайылып кеткен жокпу? Жайылып кетпесе, бул сүннөт. Истинжа кылуу дегенде белгилүү бир нерселер айтылынбайт. Ташпы, кагазбы, же бир кездемеби? Эгерде ошол нерсе баалуу болбосо, ошону колдонгондо кетире алса, ошолорду колдонуп истинжа кылса боло берет. Жууп койгон жакшы, мейли жанагы чыккан жеринен сыртка жайылып кетпесе дагы. Эмнелерди колдонуп истинжа кылганы макруh десе, сөөктү колдонгону, тезекти колдонгону. Эмне үчүн сөөктү колдонгону болбойт? Анткени ал жиндердин тамагы. Жиндер келип пайгамбарыбызга арызданган, үммөтүңдү тыйып койбойсуңбу? Биз жей турган тамак менен алар истинжа кылып баштады деп айткан, кийин пайгамбарыбыз үммөтүн тыйган, сөөк менен истинжа кылбагыла деп. Тезек менен истинжа кылган болбойт. Эмне үчүн? Анткени ал өзү нажасатты кетире албайт дейт ал. Анан ооруп калуу дагы коркунучу бар, ошон үчүн тезек менен дагы болбойт. Кыблага карап олтурган болбойт, алдын салып, артын салып олтурган дагы болбойт бизде. Мейли курулуштун ичинде болсун, даараткананын ичинде болсун, же ээн талада болсун, айырмасы жок. Кыблага алдын салып олтуруу кажетин бүтүрүп жаткан учурда, артын салып олтуруу бул жакшы эмес дейт. Анын кажетин бүтүрүп жаткан учурда бирөө менен сүйлөшүү бул дагы жакшы эмес. Күнгө карап олтуруу, айга карап олтуруу, мөмөлүү бактын астында олтуруу, адамдар өткөн жолго кажетин бүтүрүү, адамдар көлөкөлөй турган, мал айбанаттар көлөкөлөй турган жерлерге, адам жей турган, мал айбанаттар жей турган нерселерге истинжа кылып коюу
Бул жакшы эмес макруh амалдар деп айтылат. Ошон менен дарат бөлүгүн бүтүрдүк. Туугандар, кийинки сабак Кудай буйруса намаз бөлүгү боюнча болот. Баарыңыздардан Аллах Таала разы болгон болсун. Ва саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алхамдулилlah.